Ассаламу алейкум. Сиздер менен Темиров Лайв. Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президенти кызматына киришти. Президент Садыр Жапаровдун иш графиги абдан жыш. Чет өлкө жана ич өлкө ичиндеги иш сапарлары, жолугушуулар, маалымат жыйын, саммит, капсула төшө, санариптештирүү, күмтөр, жетимтоо, айтор иши чачтан көп. Ошон үчүн кээде даратканага барууга да чолосу жогун президент өзү айтпады беле. Эсиңердеби? Кечирип коюңуздар, кээ айрым учурда убакыттын жоктугунан туалетке барганга убакыт болбой калат менде мына. Достор, президенттин иш графиги жыш экенин ойлогон сайын кээде мени күмөндүү ойлор каптайт. Садыр Жапаровдун туугандары президенттин жеңилин жерден, орун колдон алышып, жогорку мансаптагы атка минерге айланып, элге кызмат кылуудабы деп. Менимче, президенттин жолун жолдоп, анын достору да куру жаткан жок. Алар да билек түрүнүп элге кызмат кылууда. Маселен, Садыр Жапаровдун жакын досу, УКМК башчысы Камчыбек Ташиевчи, мурунку иликтөөлөрүбүздө анын да туугандары жогорку кызматтарга ээлик кыларын далилдегенбиз. Эсиңердеби? Ведь у каждого есть знакомый на полублатной педали. УКМК төрагасынын да иш графигинде кенедей боштук жок. Аныкы да президенттин графигинен ашса ашат, кем калбайт. Бардыгы карандай калп. Жанымды жеп калп айтканым жок. Жолугушуу, пресс-конференция, жыйын, УКМКнын жаңы имаратынын ачылышы, аскердик техникаларды тапшыруудагы салтанаттуу иш-чаралар. Койчу, санай берсек, тил тешилет, калем жешилет. Биздин команда эмнени байкадык дебейсиздерби? Көп иш-чараларда Камчыбек Ташиевди көлөкөдөй ээрчиген бирөө бар. Мына ал. Бүгүн биз анын тек жайын сүрүштүрүп көрөлү. Аты жөнү ким болуп иштейт? Эң кызыгы кимдин тууганы? Кеттик анда, текшерели. Көрсө Ташиевди жандаган бул жигиттин аты жөнү Дыйканбаев Азамат Абдилазизович экен. БШК сайтына үңүлсөк, 2016 жылы декабрда ал Жалал-Абадтык шаардык кеңешине Ата журт Мекенжил партиясынан аттаныптыр. 2020 жылы Азамат Дыйканбаев жогорку кеңешке Мекенжил партиясы аркылуу талапкер болуптур. Ал кезде Азамат Дыйканбаев жумушсуз жүрүптүр. Бул тууралуу Кактус медиа кабарлайт. Силер ойлошуңар мүмкүн, Дыйканбаев, Ташиев, Жапаровдордун жөн эле партиялашы деп. Жок, жөн эмес. Кыргыздар жөн эле жүрүп кыйынбыз. Кимге мешайты бар bunun? Эч кимге мешайты жок. Ушун үчүн эле видеону до конца көрүп койгула. Карагыла, бул Одноклассниктеги аккаунт. Эң башкы сүрөттөн Таймураз Ташиевдин үйлөнүү үлпөтүндөгү Азамат Дыйканбаевди көрүүгө болот. Анын жанында болсо жаш кызды көрүүгө болот. Сүрөттөгү My Love деген жазуу сүйгөнүм дегени. Бул аккаунт Тания Ташиева аттууга таандык экен. Анын жайнаган сүрөттөрүнүн биринде Азамат Дыйканбаевди күйөөсү катары көрсөтүптүр. А башка сүрөттүн бириндеги Камчыбек Ташиевдин агасы Каныбек Ташиев. Бул жерде Таня Ташиева балам тай атасы менен деп белгилептир. Эми жыйынтыкка келсек, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевди көлөкөдө жандаган жигит көрсө анын күйөө аласы турбайбы? А Таня Ташиева турмушка чыккан соң фамилиясын алмаштырыптыр. Тагыраагы Дыйканбаева Таңсулуу Каныбековна атаныптыр. Урматтуу көрүүчүлөр, бизге бир гана нерсени тактоого мүмкүн болбоду. Мурда колу бош жүргөн Азамат Дыйканбаев учурда Ташиевдин жанында эмне иш кылат? Билбейбиз. Бул бала. Мүмкүн Азамат Дыйканбаев Ташиевдин жан сакчысы же жардамчысыдыр. Айтор, бул жигит кайын журтунун аркасы менен кызматтан таш жалак калбаптыр. Эрекен, кандай болбосун бүгүнкү күндө Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке оң богондой оомат келип, туган туушкан, достору, жердештери, партиялаштарынын иттери чөп-чөп турган кезең.
Муну баарыбыз эле көрүп билип атабыз го. Буларда мындай секирик 30 жылда болуп көргөн эмес. Кадрлар баарын чечет. Сиздер менен мен Актилек Капаров болдум. Көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, кугунтук, басым кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'дон колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Кемиров Live Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистканы колдоңуз. Шилтеме төмөндө.